Бүгүн ишкер катары элге таанылган Иманбидин Ташев журналисттерге чукул кайруу жолдоду. Ал өз сөзүндө баш мыйзамды өзгөртүү менен эч нерсе чечилбестигин, өлкөнү өнүктүрүү үчүн биринчиден жүрөк таза болуш керектигин белгиледи. Анын айтуусунда бүгүнкү күндө ар бир башчы жана элдин мүддөсүн чечем деген эр кулдар жоопкерчилик тартпай келет. Конституциянын жаңы долбоору, эски долбоору, жасалып аткан долбоору 30 жылда Конституцияга жазылган, Конституциянын барактарына жазылган сөздөргө, пункттарга, беренелерге ыктап жашаганыбызда али канча өсүп кетмекпиз. Маселе жүрөктөн. Жүрөктөн каалайлы, мисал алып көрөйлү. Биз парламенттик башкаруу мамлекетинде жашап келдик, ушул күнгө чейин. Туурабы? Эмнеге президент чечип келди? Демек, кээ бир деңгээлде Конституцияда ошол Конституцияда жазылган нерселер да болгон жок. Мындан тышкары Иманбидин Ташев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстанда акыркы болуп жаткан окуялар ар бир кыргыздын жүрөгүн оорутканын билдирди. Акыркы убактарда Кыргызстандын башка мамлекеттердин астыга кошулуу маселесин дагы биздин кээ бир ошо сиздер менен бизге окшогон кыргыз жарандары, Кыргызстандын коомчулугунун өкүлчүлүктөрү айтпай койгон жок.